баштайлы. Мен ар дайым сабакты өтөрдө өзүм жөнүндө бир аз айтып өтөм. Мен эмненин негизинде сабак берем. Бул сабак берип, бирөөгө акыл үйрөтүш, айтыш, жол көрсөтүш бул өзүнчө чоң жоопкерчилик экен. Мен өзүмө суроо бере баштадым, могу сабакты мен эмне үчүн керек? Элдер эмне үчүн менден угуш керек? Мен жалпы сабакты мен кайсыл тажрыйба менен берип атам дегендей. Билим алдым 2021-жылдан бери. Үзгүлтүксүз күн сайын ушул билимдемин. Даже психологторум айтат, окуңуз, сизге достаточно. Уже көп билимди эле көбөйүп кетсе, аралашып кетсе кыйналасың деп. Бул билимге сүңгүп кирип кеткен биринчиден өзүм. Өзүмдүн жан дүйнөм үчүн, анын жумушумду сүйгөнүм үчүн. 2021-ден баштап интерная гимнастика, психология, йога багытында жумуш алып барам. Медициналык билимди алганмын, фельдшер, акушердик кесип. Гинеколог да болушат, жок, гинеколог эмес. Гинеколог деген бул медакадемияны бүткөн, 9 жыл окуган врачтар. Мен акушердик, фельдшердик кесипти бүткөнмүн. Кызыл диплом менен бүткөм. Турмуш курганыбызга 2001-жыл турмуш курдук, 25 жыл болду. 2003 балалуу болдум, ошентип. Турмуштун казанында билинбей кайнап келатыппыз. Аялдар менен иштеп келем, консультациялар жүргүзүп келем, онлайн сабак берем, офлайн сабак берем. Мага көп тажрыйба ушул сиздер аркылуу келет. Анан өзүм 2015 мен айтып жүрөм, билбегендер аз чыгар. 2015 биз ажырашканбыз күйөөм экөөбүз. 2017 биз жарашканбыз. 2,5 жыл экөөбүз эки бөлөк жүрдүк. Биз жарашкандан кийин эле баардыгы ушундай бир аккуунун сүйүүсүндөй болуп кеткен жок. Баягы мындай нерсе бар экен да. Эми көп нерсе болду. Эми эч кимди күнөөлөбөйм, өзүмдү деле күнөөлөбөйм, күйөөмдү деле, башканы деле күнөөлөбөйм. Кыскасы, эми мындай экен. Бул фундамент болсо, үйдүн кирпичи болсо, могу бузулат экен да. Ажырашуу дегенде могу бузулат экен. Анан ушул жерден аба кирип турат экен да. Мен ушуну түшүндүм. Баары влиять этет экен ошондогу. Кайсыл бир эми бир чоң проблема эмес. Кайсыл бир деңгээлде аял өзүнчө жашоого үйрөнөт экен, кайсыл бир деңгээлде эркек өзүнчө жашоого үйрөнөт экен. Бирок биз ажырашпай бирге турдук го, 15 жыл бирге турдук, 15 жыл дегенде ажыраштык да. 2015 биз ажыраштык. Ошол таптакыр болбой калганда ажыраштык. Мен баардык нерседе до конца чыдайт экенмин. Чем чыдап ошо жашап берүүгө караганда ажырашып туруп кайра табышкан бизге жакшыраак болду. Жылуураак болду. Мындайча айтканда, пайдалуураак болду. Ушундай. Бүгүн сүйлөшөбүз жан дүйнө, ден соолук, дене айтор. Бүгүн биз сүйлөшөбүз ден соолук, акча, мамиле. Мунун баары жан дүйнө. И ден соолукту өзүнчө бөлүп ала турган болсок, менин ден соолугум, балдарымдын ден соолугу. Жан дүйнө деп айттык го, буга эмне влиять этет мына? Бул баары эле кайра жан дүйнөгө такалат дедик, Эми эмнеден ооруйбуз? Жан дүйнөгө байланыштуу болсо, стресс, ички конфликт. Мына ушул эки нерсе. Эгер бир нерсе точно деп бир инсайттар болуп атса, жазып алсаңыздар жакшы болот өзүңүздөргө. Жазуу мен үчүн эмес, өзүңүздөр үчүн пайдалуу бир нерсе алып кетсе экен дейм.
могу таза насим могу таза шуну кийип алайын а сеники эмеси бутумда жок жандарым менин ден соолугум менин балдарым эмес да менин ден соолугум балдарымдын ден соолугу ден соолук жөнүндө сүйлөшөбүз менин ден соолугум балдарымдын ден соолугу жөнүндө сүйлөшөбүз анан бул неден келип чыгат ошол жан дүйнөгө байланыштуу дедик стресс анан ички конфликттен келип чыгат дедик биринчи ден соолук сиздер мага эмне максатта келдиңиздер ким айтып берет сиз ден соолук боюнча же жан дүйнөбү көбүрөөк кайсы сизчи кайсынысы көбүрөөк бирдей түшүндүңүз аякка учуулар болобу өз алдыңызча разбор кылып временно нары нече сиз азыр келгениңизге 4-5 ай болуп калды да кандай максатта келип атасыз ден соолук матканы көтөрүш керек чың жүрүш керек жан дүйнөнү эске албай элесиз душаны эске албай элесиз если матка катуу көтөрүлүп кетсе анда мен келбей коймокмун ушундай сизчи ден соолук боюнча эми угулдубу жазбабы сиздер көрүнбөйсүздөр угулдубу так неврит дагы сиз опушение сиз жыйынтык болуп атабы эми гимнастика жасабай койсоңуз жыйынтык болобу кайра түшүп калышы мүмкүнбү кандай болгондо мен жакшы жүрөм азыраак гимнастика жасап өмүр бою маткамды түшүрбөй жакшы жүрөм эми карап тургула биз стресс болгондо эң биринчи кайсы жерибиз жабыркайт нерв система жабыркайт анан булчуңдар аркылуу булчуңдар биздин трансформаторлор транспорт булчуңдарыбыз витамин ташуучу гимнастикадан жыйынтык берүүчү булчуңдарыбыз экен стрессти дене сактап калат эми ден соолук дегенде гимнастика жасасак жыйынтык болот бирок катуу стресс болуп турсак кайра эле ошол абалга түшүп калабыз как женщина жашабасак мен өзүм дагы азыр айылга барып келдик качан барып келдик июндун башында барып келдик окшойт ошондон кийин ойлоп көрсөм как мужчина работаю мага уже оор келип атканын байкап атам мен өзүмө мотивация бердим все иштейм деп ким чечти мен чечтим чарчабай иштесе болот адам деп бирок көп нагрузка көп жумуш иштөө аял кишинин ден соолугуна туура келбейт экен
аял кишинин жан дүйнөсүнө туура келбейт экен. Мындай аябай мындай чарчап калганын байкап атам. Каждый день жумуш, эртең менен эрте онлайн, алдыда туруп, анан бул жака келип офлайн, анан бүтөм дагы дот өтөм, же тренерлерге сабак өтөм, же консультация өтөм. Үйгө барып иногда кечинде эфир болуп калат. Мен табиятыма баардык эле аялдар заттын табиятына бул туура келбейт экен. Если мен ушинтип жүрө бере турган болсом, организм чарчайт. Мага дайыма ушинтип иштөө үчүн кортизол керек. А кортизол высокий болуп турган жерде анан бир күнү миома болушу мүмкүн, киста болушу мүмкүн. Просто мен өзүм аял болууга уруксат бербейм. Отдыхать эткенге, расслабиться эткенге уруксат бербейм. Эми ден соолук эмнеден жабыркайт? Азыр сиздерге опушение, башка бунун баардыгы түптүз эле мен 100% физический причина деп айта албайм. Аял кишинин көп иштегени. Оор көтөрүү деп айта албайм. Тынымсыз проблема чечип жүргөнүбүз, тынымсыз ойлонуп жүргөнүбүз. Керек болсо биз башкалардын проблемасын дагы өзүбүзгө алып алабыз. И башкалардын мээсине кирип алабыз. Башкалардын мээсине кирип алуу дегенди ким кандай түшүнөт? Эми мындай да, Жумагүлдүн суроосунда ал проблема болуп атат өмүрүндө. Ошо чече албагандыктан, чечим чыгара албагандыктан, кыйналгандыктан болуп атат. Ошол жерде өзү выживать этиш керек да. Ачка калыш керек, совсем ачка калса акыры туруп ойлонот да, суу ичиш керек, кошунадан сурап келиш керек, баары иштеш керек деп. Анан ошондой эркектин жанында биз туруп алабыз дагы, өзүбүз чечип беребиз да. Жанында чече турган проблеманы чече турган бирөө бар. Ал кийин оңой эле кайра проблема жаратып кое алат сага. Анткени жанында всегда чечип кое турган бирөө бар. Бирөөнүн мээсине кирип алуу деген бул Жумагүл кантип кирип атат? Бул чече албайт да. Ал чече алат, сен кайдан билесиң? Ал аракет кылат, кайдан билесиң? Ал мүмкүн аракет кылып атат. Ал мени жаман көрөт да, ал мага таянат да. Сен анын мээси менен ойлонгонду токтотсоң, сага жеңилирээк болот. Болду, бүгүндөн баштап эч кимге спасатель болбойсуң. Ошондой болуп калсам эмне болот? Менин балдарыма, мага эмне болот? Чындап эле болуп калса деле жашайсың да. Туурабы? Сен аны болтурбай да кое албайсың. Өмүр бою спасатель болуп өзүң чарчайсың. Биз пенде болгондон кийин баары бир режим ожиданияда турабыз. Мен кылдым, сен кылбадың мага. По-любому, сен, мен да азыр напсиме туура келе турган нерсени кылам. Напсим баш ийбей турган нерсени кылбайм. Эртең мен могу жерде напсим сүйлөп турса, эртең мен таарынып калам. Кой, лучше не надо, бербе. Ошо бербей коем. Берсем эртең ожиданияда турам мен дагы. Баардыгыбыз пендебиз. Алла ыраазычылыгы үчүн кылабыз. Бирок бир күнү сен, мисалы, сен бир тууганыңа акча бердиң. Алла ыраазычылыгы үчүн бердиң, просто кайтарым сурабайсың андан акча. Сен бир күнү ошол жашап аткан жак айылга бардың, же бир проблемаң чыгып калып ага чалдың. Менде ушундай болуп атат, чечип берип койчу, же болбосо айылга бардың. Сен кел чай ич дебеди. Мен кылган элем. Бул минти чыгабы? Баарыбызда чыгат. Ошон үчүн напсиңе туура келген, напсиң көтөрө алган нерсени гана кылышың керек. Напсиң көтөрө албай турган нерсеби кылбай эле кой. Эмне болот ошол жерде? Обида башталат. Эмне болуп ооруйбуз? Эми ар ден соолукту айта турган болсок, 1000 себеп экен. 1000 себеп деген бул чексиз себеп экен. Обида болобу? Обида болгон жерде эмне болот? Жүрөккө влиять этеби? Жүрөк биздин бүткүл денебизге таасирин тийгизип турган. Анан сөз кыласыңбы? Сөз кыласың да. Ушул ушундай экен, мен ушундай кылгам, мынтип койду. Сөз кыласың, сөз кылган кезде эмне болот? Сен анын күнөөсүн көтөрөсүңбү? Күнөөсүн көтөрөсүң. Анын кайсыл бир болуп аткан сыноолор сен башыңа келет. Сен башыңа сыноо келгенде ооруйсуңбу? Ооруйсуң. Ушундай. Анан дагы ден соолукту экиге бөлүп алдык. Менин ден соолугум, балдарымдын ден соолугу.
жек көрүүдөн ооруйбуз, напсибизге туура келбеген нерсени кылып алгандан ооруйбуз, башкалардын проблемасын чечип алгандан ооруйбуз. Же чеч, кимдин тандоосун менин тандоом деп туруп чеч, спокойно чеч. Болду, мен тандадым, мен муну жеңил чечсем болот экен. Оорбу сага, мен кыйналып атам, чечпе анда. Анын артында сен милдет кылып чечсең, артында көп нерсе жатат. Сен өмүр бою таарынып жашайсың, жек көрүп жашайсың. Эми неврит боюнча гендик оору деген нерсе жок, негизи генетикалык оору деген нерсе жок. Медицинада бар, эми термин бар, генетикалык оору деп айтылат. Генетикалык оору деген бул дары чыгарган заводдордун самый любимый темасы. Жакшы да, сен генетика деп туруп дары иче бересиң. Лечение алып турасың 6 ай сайын же 1 жыл сайын. Сен үчүн бул норма. Сен өзүңдү дарыдан бөлүп алып сала албайсың. Же алып салып көрдүңүзбү? Ичип турасызбы? Анан жөндөй жүрө бересиз. Генетикалык чувство деген нерсе бар. Неврит болгон кезде өзүңүздү кандай сезесиз? Тартынасың. Качан башталды? 5-6 жыл болду. Эми 6-7 жыл мурда өмүрүңүздө тартынып, кысынып кала тургандай эмне болду? Жөндөн эле жыргап эртең менен турган бактылуу болуп ойгонгон адам ооруп калабы? Мейли генетикалык оору болсо деле ооруп калабы? Жакшынакай болуп эле, өзүңүздү жакшы көрүп, уход кылдыңыз, эч кимди жек көрбөй, кечинде жүрөгүңүз таза уктадыңыз. Анан эле эртең менен турсак неврит болуп калабы? Андай болбойт. Ошол жылдары тартына турган, кысына турган бир нерсе болду да. Бир ситуация болбосун, может, дайыма бир жерден тартынып жүргөн чыгарсыз. Кээ бир адамдардан, айланаңызда бир. Мисалы, остеохондродиспансия деген диагноз менен мага бир аял келет. Остеохондродиспансия деген диагноз. Эки бут эки жакты карап калат экен, бут өтө алсыз болуп калат экен. Эки жакты карап кетет. Элестеткиле, сөөк баары ийилип кетет. Анан мунун эки баласында бар. Өзүндө бар, байкесинде бар, апасында бар. Бул аял подсознательно бул оорудан айыкканды каалабайт. Сознание каалайт, айыгып кетсем экен, чуркап кетсем экен, бирок подсознание каалабайт. Если айыгып кетсең, сен үчүн эмне жаман? Адамдар жардам бербей коет. Буга всегда адамдар жардам берет. Мага келет, спокойно айтат: "Эже, могу ковригиңизди канчага бересиз? Сен мага акция кылып бербейсиңби?" А мен подарок дедим. Бир подарок бердим, ал свободно, сен беришиң керек мага деп эле унчукпай эле алып кетти. Ооба. Ошого үйрөнүп кеткен. И бул апасынан калып кеткен го. И бул проработка учурунда билинет, ата текке жасалган проработкада. Бүгүн да ата текке кирүүгө аракет кылабыз. Ну, посмотрим. Бир адам кирет, бир адам кирбейт. Бир адам кире алат, бир адам кире албайт. Көрөбүз бүгүн. Бул сиздердин көз каранды. Мен дайыма балалыктан кайтып кеткенде мага бир нерсе чала болуп калат. Анан мейли ичем, хотя бир гештальттары жабылды дейм. Ата текке кирүү бул глубокийрээк. Биринчи гештальт жабылса деле жакшы. Гештальт жабылса дальше нары жака кете аласың да. Анан ата текке кирсең, кичинекей бир проблемаң чечилет, но көбүрөөк бул глубокийрээк болот. Көрөбүз бүгүн сиздер кайсыга даярсыздар. Эми менин ден соолугум дегенде ошол стресс, Кудайдын ролу, мен баарын көтөрөм, мен чечем. Мен азыр эч кимге акыл үйрөткүм келбейт. Ким кайсыл ден соолуктагы опушение, влагалище, андан башка суроо бергиси келет. Мисалы, кистя, миома жана башка.
желудок. Эми бул жан дүйнөгө байланыштуу деп айтып өттүк го. Желудок, этот язва бар. Ошондо ашказанды Кудайым сизге чала кылып жаратып койду, жуктап калдыбы? Негизи кандай тамак жесең дагы ашказан сиңире алат. Язва болуп калбайт. Организмдин өзүнүн сигналы бар да. Мен ойлойм, көбүнчө язва ичте топтолгон агрессия. Сен сыртка муну вообще көрсөтпөйсүң. Бир ичиңде бир злость бар, агрессия бар, барбы? Бар. Качан башталды язва? Айтор ошол 20 жылдан бери ошону сиңире албай атасыз. Тамак сиңире албай аткан жоксуз. Сиз ошол маалыматты сиңире албай атасыз. А почему? А почему? Болду? 20 жылдан ашып калды, эмнени көтөрө албай, эмнени сиңире албай атасыз? А почему алар ушундай? Азыр деле ошол мени уважать этпеди. Мени сыйлабады. Ал? Кандай? Ошол мени сыйлаган жок деген нерсе калдыбы жыйынтыгында? Мени баалаган жок. Ооба, түбүндө мени сыйлабады деген нерсе жатат го. Мен сыйырматсыз калдым, мени сыйлабады. Вот ошончо злость калат, жөндөн-жөн злость калбайт. Эми жан дүйнөгө байланыштуу дегенде эмне кылабыз? Мунун решениясы бар. Сизге бул больнобу? Мен пайдаланып кетти деген. Эстеген сайын больнобу? Обиднобу? Бир ситуацияны айтып бериңизчи. Мисалы. Мен ушуга жардам бердим, ушундай болду. Барбы ичте? Жок, мына менде азыр жок. Барбы? Бар. Керек болсо глубокий. Сиңире албай аткан маалымат экенин байкадыкпы? Сиңире албай, ашказандагы язва башка, бул сиңире албай аткан, кабыл алынбай аткан маалыматтар. Эмне кыласыз? Ким жардам берем деди? Ким жардам берем деп чечти? Сиз го. Эмне болду? Мындай кыл, андай кыл. Сиз го спасатель болуп жүргөн. Туурабы? Ким чечти? Мен чечтим. Болду, мен чечтим. Эми мен эмне кылам бүгүндөн баштап? Мен өзүм кылганды түшүнөм. Болду, бүгүндөн баштап спасатель болбоймун. Мен ага ошол адамдын кадырын билбеген, сыйлабаган болсо дагы мен аны ошол боюнча кабыл алам. Ага ошондой болууга уруксат берем. Өзүмө кандай жоопкерчилик алам? Өзүңүзгө жоопкерчилик алууга даярсызбы? Ал сыйлаган жок, барктаган жок, ал подлый, ал адамгерчиликсиз, ооба. Ага ошондой болууга уруксат бердик. Ал ушундай, сен адам оңдой албайсың го. Биз эч кимди оңдой албайбыз. Эми өзүңүзгө кандай жоопкерчилик аласыз? Вот, өзүмө бактылуу болууга уруксат бербеген үчүн мен ошол жакта жүрөм, мага ушинтип койду, антип койду. Туура эмеспи? Бактылуу болууну эмнеден баштайсыз? Дагы. Спокойный жизнь. Просто ооба, керек андай учур болсо эми жок, ооба, мен жардам бере албайм.
эми жолуң болсун. И сиз аны айтасыз, агрессия менен айтасыз. Жок, бере албайм. Ичиңизде турат, баягы сен менин жакшылыгымды билген жоксуң. Иштеги злость көтөрүлүп чыгабы? Ошол кезде даже ашказаныңыз оорушу мүмкүн. Биз жан дүйнөмдө эмне болуп атат, мен эмне үчүн ооруп атам деген суроону өзүбүзгө бербейбиз го. Мен эч кимдерге акыл үйрөткүм келбейт. Негизи любой психолог акыл үйрөтпөш керек да. И жол көрсөтүп бере алат. Эси кааласа адам. Мен ойлойм, өзүңө жоопкерчилик алуу деген өз өмүрүңдү сүрүү, өзүңө просто сексуальный болууга уруксат берүү, жөн эле расслабленный аял болууга. Эми баардыгын Кудайга тапшырасың, Кудайга айтасың эми, Аллахым ушундай болду, мен кое бере албай атам. Бирок менин жан дүйнөмө тынчтык сыйла. Болду, мен аял болуп, өз өмүрүмдү сүрүүгө мага жардам бер. Эч кимди жек көрбөгөнгө жардам бер. Болду эми. Ал мени сыйлабаса сыйлаба деме, мага деген өмүрлүк сабагыңды кабыл алдым. Болду, ошондой злость кетет, агрессия. Анан кетпей атса, эгер сиз жардам бербесеңиз өзүңүздү кандай сезесиз? Ошол кезде жардам бербедиңиз, проблемасын чечпедиңиз, өзүңүздү кандай сезип калмаксыз? Кандай сезип калмаксыз? Акылсыз, ташбоор сезип калмаксызбы? Көрдүңөрбү? Жан дүйнөбүз менен ден соолуктун кандай байланышы бар? Мен өзүмдү ташбоор, акылсыз сезип калбаш үчүн адамдарга спасатель болуп кетем. Чынында жардам бербеген адамдардын баардыгы ташбоор, акылсыз болдубу? Негизи жардам сурабаган адамга жардам берүүнүн кереги жок. Эгер бере турган болсоң, бер, пожалуйста, бирок кайтарымсыз. Мен канча жакындарым бар, монтип хронический оорулар менен ооруган. Айтасың укпайт. Мен азыр эч нерсе айтпайм. Не инсайт болду жума күнү? Так тяжело баарына ата болуп алган. Вот эми обеспечивать этпесем киммин? Эч кимге жардам бербедиңиз. Я никто, туурабы? Мен эч ким эмесмин. Мына оорунун башаты ушул же курактан келип чыгат негизи. Канчадасыз? 26 жаш. Муну менен тең кыздар азыр эмне кылып жүрөт? Азыр путешествия, бойдок, нанды няня деп жүрүшөт. Нанды нана деп жүрүшөт. Мына азыр джип, жаңы чыккан мотор. Жаңы чыккан джип, Lexus. Аны тоого айдасаң да жүрөт, ташка айдасаң да жүрөт. Туурабы? Билинбейт. Ооба. Анан убакыт өтө келе 30га чыгат, 40га чыгат. Өзүнүн түйшүгү болуп калат. Бала чакасы болот, дагы бир нерсе болот, дагы бир нерсе алардан суранат. Же бул бербей калат. Бир күнү түшүнөт да бербей калат. Ошол кезде муну эч ким издебейт. Издебегенде обиднабы? Таарынычтын артында оору барбы? Таарынган адамдын көзүнөн нуру өчөбү? Көзүнүн нуру жөндөн жөн өчүп калган жок. Көзүнүн нуру бул гормондорго влиять эткен кезде өчөт. Туурабы? Нерв системасына влиять эткен кезде өчөт. Лимфа системасына влиять эткен кезде өчөт. Бул деген организмде уже сен таарынып, мынтип жашап атасың, энергияң каяка кетип атат? Энергияң таарынычка кетип атат. Өзүңдүн органдарыңа энергия барбы? Өзүңдүн органдарыңа энергия жок. Анан эмне болот? Энергия жок жерде ооруйбу? Телефон биринчи 20% болот. Жаңы чыккан телефон иштейт, заряд түгөнбөйт. 20% болду. Мо 20% болуп калды. Саяйын дебесең, чукуй бересиң. Бир күнү 0. Эмне болот? Керекпи, керек эмес? Батарейкасы больнойбу? Жок, заряд жок. Иштебейт уже. И биз да ушул сыяктуу болуп калабыз. Көбүнчө кызылыбыз күйүп калса деле биз жүрө беребиз. Мен азыр жумуш деп берилип, азыр кызылым күйүп жүрөм. Все, мага бир нерсе кылып эс алыш керек. Жан талашып атам,
могу жерден чыгып 1 саат массажга кире калам. 2-3 күндөн бери массажга барып атам, солевой комнатага барып атам. Баары бир тренерлерди окутуп бүтүрүш керек деген могу жакта бир проблема бар. Мончанчы күнү дотто өтүшүм керек, могу күнү консультация өтүшүм керек. Бул оказывается мага бул нагрузка экен. Эмне кылам? Ден соолуктун жан дүйнө дегенде түбү келип өзүн самый последний сезгенби? Өзүн жакшы сезген, эч нерсе кылбаса дагы өзүн шарттуу кабыл алган адам спасатель болобу? Ал кадыр-бартуураак болобу? Ал шатыра шатман жүрөбү? Ал ооруп калбайбы? Ал ооруп калбайт. Көбүнчө монтип Жумагүлгө окшоп иштегендер аябай мындай өзүнө аракет кылат, жакшы кийим кийүүгө, витаминдерди алып ичүүгө, жакшы жерге барып эс алууга, но это не помогает. Ким айтты, витамин ичкен адамдын баардыгы эле здоровый жүрөт. Витаминди жеткизе турган, сенин булчуңуң всегда зажатый. Витаминди эмне жеткизет сенин органыңа? Пайдасы жок. Ичип көрдүңөр го канча витаминди? Так, анан компенсация да бул. Мен компенсация, сиз просто компенсациялап атасыз өзүңүздү. Мен кылсам гана жакшымын. Сен бүгүн 1000 сом бересиң, эртең 10 000 сом бересиң, анан бир күн 100 000 сом бересиң, анан 1 миллион бересиң. Компенсация чоңоет. Өзүңө бүгүн алтын аласың, эртең чоңураак алтын аласың, бир күнү бриллиант аласың. Бул 2 гана саат. Ал аралычылык үчүн деген мен өзүңдүн пенде экениңди, напсиң бар экенин унутпашың керек экен. Напсиң бар. Мисалы, бизде мындай сүрөттөр бар. Тренерлер сурады. Бул сүрөттөрдү мен канча күн мээнет кылып чыгардым да. Карап чыгарасың да сүрөттөрдү, мультфильм сүрөттөрдү чыгарасың да бул жака. Мындай серьезный сүрөттөрдү коюп алып, мен дагы да андан дагы серьезный бир нерсе, органдардын баарын коюп алып могу жака. Силердин көңүлүңөрдү ооруткум келбейт да, мен могу жерим ушундай турбайбы, могу бичара, мен көрсөм монтип больной болуп калган турбайбы дей турган эмес. Мындай жүрөккө тийбей турган, просто түшүндүрө турган. Муну биз Назима экөөбүз 5-чи жолу чыгардык. Ар чыгарганыбыз акча. Биринчибиз кичинекей болуп калат, экинчибиз темный болуп калат, үчүнчүбүз өтө чоң болуп калат, төртүнчүбүздө дагы бир жери чала. Ошентип бул 5-чи жолку чыгарылышы. Сүрөттөрдү чыгарууда улам, оңдойм, улам жана сайттарга кирем, карайм, анан кайра өчүрөм, могу сүрөттү чыгар, могу сүрөттү чыгарба, жок Назима мондай кыл. Назима экөөбүз бир кыйналдык, 2 айдай кыйналдык. Анан мурдагы сүрөттөрдү мен тренер кыздарым сурады. Азыркы окуп аткан кыздар. Мен бүгүн берем. Эртең кайсыл бир нерсе болуп, мен бергениме көңүлүм ооруп калса, мен напсим көтөрө алабы? Түшүндүрө алдымбы? Менде да напси бар да. Ар кандай, мисалы. Напси деген бул мисалы совесть бул намыс. Мисалы мен бирөөгө акча берейин да. Мисалы мен бул жакта азыр өчүрүп турам микрофонду. Микрофонду өчүрүп атам. Түшүндүкпү? Менин эмгегимчи? Эго.
эго, ооба. Эң эго деген бул жашоону кандай кабыл аласың ушундай нерсе го. Мен кылдым го. А эмне үчүн ушундай? И всегда менде барганда бул жакта биздин мээнет бар деген напси менен барам мен. Мен каалагандай жатышым керек, каалагандай турушум керек. Менин балдарым дагы киргиле могу жака жаат кылба дешим мүмкүн. Мен напсим сүйлөп атабы? Мен деген напси сүйлөп атат. Мен кылганыммен напсим көтөрө алган жок го муну. Ушул түшүнө алдыңызбы? Эми бул менин түшүнүгүм да, силерге муну башка бирөө башкача айтып берет чыгар. Мүмкүн башка бирөө менден да куюлдуп түшүндүрүп берет чыгар. Ооба. Анан эмне болот? Мен жек көрөмбү? Жек көрөм. Жек көргөндө эмне болот? Жүрөгүм караябы? Жүрөгүм караят. Бир адамды жек көрөсүң, айланасында 1000 адам болот. 1000 адамды ушактайсың, 1000 адамды жек көрөсүңбү? Анын күнөөсүн көтөрөсүңбү? Өзүңүн үй бүлөңдө проблема болобу? Болот. Ден соолугуңда проблема болобу? Болот. Мына. Сизге бул сабак болуш керек негизи. Бул сизге бир энциклопедия болуп калды. Билдиңиз. Бирок билгендиң 100%, бирок 1% амалга ашырбасаң бул жаман. Вот, эми. Например, эгом сүйлөп атат го, мен деген. Андан кийинки расходдор. Ресторандын расходдору баары мен кылдым. Ал кезде айттым, мен кылганым эч кимге айтпагыла. Айттым. Өзүмдү дедим, кандай адаммын дедим. Душам өсүп калыптыр. Аллах ыраазычылык үчүн кылганды, мен дебей кылганды үйрөнүп калдымын. Ооба, анан кийин убакыт өтө келе чыкты. Ооба. Анан ойлодум, баарыбыз көрсө пенде экенбиз, баарыбыздын напсибиз бар экен. Напсин көтөрө алган, душан көтөрө алган нерсени кыл. Мен Назимага ачык эле айтам, мен напсим көтөрө албай калсачы эртең, кой кылбайм дейм. Эгом көтөрө албай калсачы, зачем мага душамды оорутуп? Минтебиз да, биз анда минтип калабыз да. Эмне болот, аял катары өзүң жоготосуңбу? И всегда сенде могу көз караш адат болуп калат. Ички сезимдериңе нары бери өтүп, күзгүдөн бир карап өтсөң, сен өзүңдүн кабак кашыңды, взглядыңды байка. Биз го көчөдө маскачан жүрө беребиз. Сенден өткөн жакшы адам жок. Керек болсо көчөдөгү башка эркекке күйөөңө жакшы сүйлөгөндө сүйлөшүң мүмкүн. Саламатсыз байке? Бирөөнүн баласына, уулум, мону минтип койчу. Уулум, мага заказ берип койчу, меню берип койчу. Дешибиз мүмкүн. И биздин күйөөбүз да ошентиши мүмкүн. Кызым, монтип койчу. Карындаш, монтип койчу. Үйгө барганда чыныгы маскабыз чечилет. Сен үйүңдө кандайсың? Сенин эмоцияларың, чарчаңкысыңбы, көз карашың. Вот. Анан ден соолук, менин ден соолугум. И мындан башка нерсе бар, кызыктуу нерсе бар. Ички конфликт. Стресс дегенде ошол бирөө үчүн кылабыз, өзүбүздү жакшы көрбөйбүз. Мына, кылбасам я не нужный. Просто кылбаса өзүн эч ким карыздар сезет, Жумагүл ошончо күйөөсүнүн проблемасын чечип жүрөт. Туурабы? Кылбай койсо анан никто. Туурабы, туура эмеспи? Ким чечти муну? Мен эч киммин кылбасам деп. Ким чечти? Өзү чечти. А Кудай муну сен аял затысың, эч нерсе, сен өзүң аманатсың деп жаратып койду го. Бир күнү тоодой сыноо келет, эч нерсе кылбасаң дагы жакшы экениңди түшүнө турган күн келет. Чарчайсың, акыры бир күн түшүнөсүң. Ооба, мен эч нерсе кылбасам да жакшы экенмин. Хочешь, не хочешь, сен муну түшүнө турган күн келет. Азыркы берилип аткан сыноолор Жумагүлгө. Сен эч нерсе кылбасаң да жакшысың. Ты достаточная. Сен өзүң аманатсың.
Бул жакта проблема чечүүчү сен эмес, сен өзүңүн абалыңды билип алчы. Сен 3 килограмм жүк келе алайыксың. Проблеманы мен чечем дейт Кудай. Туура? Болду, бүгүндөн баштап эми ар бир адам жаны бар го. Пусть өзү чечсин. Эми сен өзүң спасатель болуп жүргөн кезде сага любовь жок ал жерде. Только заботаны сен бересиң, сага сүйүү жок. Адам сүйүүсүз курап калат. Адамга сүйүү керек. Сый керек. Жылуулук керек. Аял болгондон кийин таяныч керек, адамга жакшы сөз керек. Аялбы, эркекпи? Аялга да жакшы сөз керек. Эркекке да жакшы сөз керек. Байкасаңар, эркегиңерге деле внимание жетпей калганда уруп калат. Көбүнчө эркектер ушундай. Внимание жетпесе, сый жетпесе уруп калышат. Ким байкайт? Температура болуп калат, алсырап жатып калат, колу буту ооруп калат, ичи ооруп калат, башы ооруп калат. Иши кылып сен кай жерине внимание бересиң, ошол жер болуп калат. Туура? Туура эмеспи? Но бул сразу эмес, убакыт өтө келе билинет. 50+ көбүрөөк. Жаш өткөндө дей беребиз негизи. Жаш өткөндө деле сен мотордой жашай аласың. Мотордой иштей аласың. Кудай таала денебизди 260 жыл кылаяктаган. Билесиңерби, Кытайда 260 жыл жашаган жанагы монарх эмеспи, билбейм, 260 жыл жашаган. Ал тынымсыз спорт менен машыккан, туура тамактанган, ал адамдарды окуткан, душевный өскөн адам. 260. Анын балдары да көп дейт, аялы да көп дейт. Аны адамдар айтат, аны жалаң картайган кезин көрүшкөн, жаштыгын көрбөдү го эми. Так. Дагы биз качан ооруп калабыз? Тилибизди жеткире албаганда ооруп калабыз. Мисалы бирөө көчөгө чыгып келгенден үйүнө келип тамак кылгысы келбейт экен, жаткысы келет экен. Көчөдөн келсе башы ооруп калат экен. Көчөдөн келгенде эмнеге? Көчөдөн келгенде ооруп калганың ал сени эмнеден куткарат? Ха, мен тамак кылбайм. Күйөөм тамак көтөрүп келет. Эгер башым оорубаса мен тамак кылышым керек, бирок эч тамак кылгым келбейт. Эч тамак кылгысы келбей атса, ооруп жатып калган жакшыракпы? Дене бизге ар дайым ошентип жардам берет. Сен туалетке барсаң дагы, тамак жесең дагы, мен сүйлөсөм да тилим денем го, жардам берип атпайбы? Силерге отуруп угууга жардам берип атпайбы? Баргың келбесе сен ооруйсуң. Бир жака баргың келбедиби? Катты баргың келбедиби? Ооруйсуң. Эркегиңер деле баргысы келбесе ооруп калышы мүмкүн. Айтор мындай. Сен баргың келбеген, кылгың келбеген жерде денең жардам берет. Туура? Туура. Мен тартынам дейт. Неврит болгон кезде мен тартынам дейт. Өмүрүндө бир монтип жок болуп кете тургандай бир ситуация болгон ата-энесинде. Бул клеткалык институтунда калып калат. ДНК деп сөөгү сөпөт болуп кетсе дагы, ДНКдан аныктап атпайбы? 20-30 жыл болуп кетсе дагы сөөк каздырып ДНК аныкташып атпайбы? ДНК тест. ДНК деген эмне бул? Ошол сенин клеткалык институтуң. Мисалы, акчага катыштуу айта турган болсок, бирөөнүн ата бабасы мүмкүн кул болгон. Мүмкүн бай болгон, бирок өтө сараң болгон. Акчага катыштуу ойлору аябай, акча жок болуп кетет, акча. Мунун урпагындагы көп адамдар сараң болуп кала берет. Эгер түшүнүк өзгөрсө, жок, сараң болгон мындай, тигиндей деп түшүнүк өзгөрсө, өзгөрүп кете берет. Мисалы, менин апамдын чоң атасы аябай бай киши болгон экен, бирок сараң киши болгон экен. Эконом. Ушундай болгон экен. Менин апам да эконом. Ушинтип жашады го. Атам базарга барып бир шашлык жеп койсо үйдө ысчуу болчу. Мен болсо минтип атам, сен болсо минтип атасың деп. Шүгүр, альхамдулиллах, мен атам добрый киши. Болот да.
адам үчүн проблема чечилип берет. Любой жерде. Каяктан болбосун кийинет. Мисалы баягы атама акча керек болуп турган экен. Мен сүйлөшүп атып эле сен өзүң да слабыйсың го? Ким айтты сен күчтүүсүң деп? Карыздар сезим, аяган сезим эмес. Карыздар сезим. Ооба. Карыздар сезесиң, анан барып туруп өзүң кылып бересиң. Карыздар сезим неден пайда болушу мүмкүн? Башканы да ойло. Кичинекей, бул ата тектен келет көбүнчө. Анан кичинекей күнүбүздө сен башканы да ойлосоң, сен эгоистсиң. Сен өзүң деле ойлойсуң. Же болбосо чоң балдар дайыма спасатель болушат. Могу бир туугандарын карап жүрсең, алар автоматом ошол бир туугандарын ошол жүрөк ооруларын эрте кабылышат. Үй бүлөнүн чоңдору, сен карап жүр, мен сага ишенем дешет го. Алар өздөрүн карыздар сезет карабаса. Я должна, чечим чыккан могу жакта. Ал решенияны өзгөртүш керек ал. Болду, мен өзүм аманат экем. Ар кимдин өзүнүн проблемасын өзү чече алат экен. Чынында чоңоюп калгандан кийин сен бир туугандарың проблемасын чечип бергениң керек эмес. Ал өзү чечкиси келет, бирок сени көңүлү ооруп калат деп сенден сурашы мүмкүн. Мейли, межем айтты кылайын деши мүмкүн. Бирок ал сенсиз чечим чыгаргысы келет. Мен көп байкайм ушуну. Барбы эжеңер башкаргандар, байкеңер башкаргандар? Кимдики башкарат? Байкеңиз башкарат. Өз алдыңызча бир нерсе кылгыңыз келеби? Же байкеңиздин айтканын дайыма ура деп кыласызбы? Да, совет сурайсыз. Бирок дайыма ошонун айтканын кыласызбы? Өзүңүздүн бир чечим болот да. Анын айтканын кылбасам, мына көрдүңөрбү? Айтканын кылбасам күнөөлүү сезинем. Негизи кыз баланын өзүнүн турмушу бар го. Мунун күйөөсү чечиш керек, балдары чечиш керек. Эгер күйөөсү чечпесе өзү турат. Мына күнөөлүү сезинет дагы өзүнүн каалоолорун жаап коет. Байкеңе деле жагып турган жок, дайыма сенин проблемаңды чечүү. Совет сурап кой, бирок өзүңдүн айтканыңды кыл. Мындан кийин үйрөт. Байке, мен ушундай кылгым келип атат, кандай дейсиз? Да, эмне кылсам эмес? Эмне кылсам байке ушу жерде эмес, мен ушундай кылгым келип атат, кандай дейсиз? Теманы суроону өзгөртүш керек, вопросту. Мисалы, кайсы жерде? Эмнеге кечирим сураш керек? Ау? Мына. Мисалы ким? Ал норма го эми. Так, эми ден соолук, менин ден соолугум айтор стресс. Стресс деген ошол эмне болуп стресске кирип калабыз? Биз өзүбүздү жаман сезгенибизден. Өзүнө ишенимдүү адам, атадан мээрим алган, атадан коргоо алган, атасы менен ачык сүйлөшкөн адам оңой менен стресске кирбейт. Эгер өзүн карыз сезинсе, өзүнө көп милдет жүктөп алса, мына ошол вечный өмүр бою карызда жүрөт, өмүр бою стрессте жүрөт. Мындай да атанын ишеними, мээрими дегенде мындай карашыбыз керек. Строгий папалар болот. Мен айткандай болуш керек, ушундай болуш керек. Диктатор. Мен айткандай болуш керек, мындай болуш керек. Он диктатор, бирок ал заботливый болду. Ал сага жакшы сүйлөдү, камкордук кылды. Сен анын айтканын закон деп кабыл аласың.
Мындай папалар бар, башкаларды да сыйлаганды үйрөткөн, өзүн да сыйлаганды үйрөткөн, балдар менен ойногон, күлгөн, жашоого жеңил караган папалар бар. Мен могу жанагыдай карайм да, Самара Каримовага ага подписан да болуп алгам. Ага энергиясы жагат. Мындай папасы ачык, жумшак, диктатор эмес киши болгон экен да. Күйөөгө тийгенден кийин мындай нерсе да, мына али чындыгын кабыл алган жок. Если сиз жүрөгүңүз толуп жашаган болсоңуз, же ошондой жашоого уруксат бербей кетип калмаксыз, чыдап жашабай, же адамдарды ошол боюнча кабыл алмаксыз. Мындай да, диктатор болсо папа, мама диктатор болсо, мына меники туура, сен папаңкын гана туура деп чоңойдуң, кийин сен барып күйөөңдү папаңдай кылып алгың келет. Папамкы туура? Папамынчы? Папаманчы? Алып жүр деп сизди ким кыл деди? Ошо биз аялдар ушинтип эткенбиз да, кылабыз өзүбүз. Мына көрдүңөрбү? Мына диктаторство минтиш керек. Сизге кайсы кыргыз сиңирди ошону? Кайсы кыргыз? Кайсы кыргыз айтпайсызбы? Кыздар, ата-энени күнөөлөп болбойт. Ата-энени күнөөлөсөң өмүр бою кыйналып жашайсың. Эркектер эрте импотент болот, ата-энесин күнөөлөсө. Эрте импотент, эрте жашында, 20-30 жашында импотент болуп калышат. Аялдар отношениясы бузулат сөзсүз. Кет адамдар өз чындыгын кабыл албайт, өз чындыгын кабыл албагандарга мен эч нерсе деп айта албайм. Мисалы, мен апамдын атасы мындай аябай элдин алдында авторитетный киши болгон экен, мээнеткеч болгон экен, чечкиндүү болгон экен, табышкер болгон экен, адам сыйлаган болгон экен. Элдин алдында мындай мен атам деген образ калыптанган. Ошол боюнча калып кетти. Бизге даже бизди атасындай кылгысы келет. Менин атам минчү. Утур эмес го. Мен кантип эркек болайын? Если оңой кабыл алса, башкаларды сыйлап, башкаларды сыйлоо деген бул биз тамак аш менен чектеп коебуз да, сыйлоо дегенди. Ой, кел, отур, алып кел тигинден. Сый деппиз, сый тамак менен. Нет, сый тамак менен эмес. Сый жүрөк менен. Кабыл алуу, анын инсандыгын сыйлоо, инсандыгын тебелебөө, сурабаса акыл айтпоо, анын жашоосун талкуулабоо, айлыгын сурабоо, аны өзгөртүүгө тырышпоо, оңдогонго тырышпоо. Атаң сен мону мындай кылып, эмне минтеп жүрөсүң? Не надо, негизи. Ал баардык адамдарга жылуу, ошону көрүп үйрөнсө, ал башка адамдар менен проблема болбойт. Если чындай эле проблема жаралса, кой, бул жер меники эмес экен деп кетет, чыдап жашай бербейт. Менден да жашоого жеңил карагандар аябай көп. Мен жашоого, мен да тревожный адам элем го. Мен эми чыгып калдым, шүгүр, альхамдулилля, карасам тревожность кетип калыптыр. Андан да жам ал кичине акча таап, тыйын тыпыр таап, кичине өзүм адам сезип калгандагы сүрөтүм.
Мен дагы ушуга жүрөм да, анан кийин ойлондум дагы, мен жашап өзүм да кыймат болсомчу. Мен өлүп кеткиле, мен төрөйм. Не болсо ошол мен мага мынтип чыкты да, мен, значит, менден эмес бул бала. Мен домой спермамда эчтеме жок. Мен суицидик. Азыр ошол күйөө менен жашап атасызбы? Өлүп кет, суицидик болсом эле, суицидик сен көрүп атам деп айтам. Мен айтам сени деп, кайда өзүм ушунда атака койдум да мен. Квартирада Москвада жашайт, башка да жанында бөлөм бар. Тур, суицидик, ишке жүрбөйсүңбү десем эле. Мен суицидик эмесмин, тамашалап койгом сени деп баары эле. Ошондон кийин иштебей койдум да, мен иштебей жүрмүн жатып алдым. Жатып алсам, ал эле окуп антип иштеп атам. Ооба, туура. Мисалы биздин үйдө студенттер жүрдү. Тамагы даяр. Биз баарын көтөрүп келебиз көчөдөн. Наны даяр. Порошок, даже элементарно кир жууганга порошок алам дебейт. Отурган жерин туалетин жууйм дебейт. Жаткан төшөгү даяр. Эртең менен кетишет окууга. Түштө келип телефон чукуп отурушат. Эркек балдар килтейген. Ортосунда 5 килограмм сабизи бар. Күчкө толуп турган убак. Азыр студенттер иштеп акча таап атат. Анан акыры квартирага чыгышты. Иштеди. Окуду, иштеди, өздөрүнүн квартирасын, выживание. Просто бирөөнүн проблемасын чечкенди токтотуш керек. Кыздар, меники суроо болсо бересиңер, хорошо? Сиз эгоңузду али сындырып элексиз. Эго сынмайынча сиз азыр. Сиз баары өзүңүздү актайсыз азыр. Ким ал деди сизди? Кылбай жатып алсаңыз эмне болот? Ким кылды? Сен кылдың, болду. Кылганын кабыл ал, или кылба. Мен көп жыл продукт ташыдым. И мага бул больно болду. Бара-бара эми кыздар, мен ден соолугум дегенде стресс, эми ошол отношения, өзүбүздүн сезимдерибиз, өзүмдү просто өзү кылбай койсо өзүн мындай уятсыз, акмак сезди го, жалкоо, жаталак сезди, ошон үчүн кылды. Анан эмне болду? Ден соолугун жоготту, мына булчуңдары зажатый, катуу. Алиге чейин бир айда төмөнкү жак монтип, мондай салмак менен көтөрүлүп кетиш керек эле, салмак жок. Постоянный стресс, мышцы зажатый, и бул жакта али жыйынтык аз. Туура эмеспи? Көп ойлонгон адамда всегда мышцы зажатый. А мышцы деген бул транспорт. Не кылам десең да транспорт. Муунуңду айыктырам десең да транспорт. Сөөгүңдү айыктырам десең да транспорт. Витамин ичем десең да, тамак жесең да транспорт. Стресс дегенде мамиле боюнча айтып кетейин сразу, ушул жерде. Отношенияны 3кө бөлүп карасак болот экен. Биринчиси идеальный отношения. Жаным, карагатым, сен жакшысың. Сен эс ал. Кызым, апаңды кара, апаңдын үстүн жаап кой, апаң уктап атты эле. Апаң ооруп атты эле, апаңга сыгырак тамак кылып бер. Атаң кирди, балам, телефондун звугун азыраак көр, телефонду. Кухнядагы жанагы атаң чайга киргенде кухнядагы эмени, аба үйлөгүч, ошону өчүрүп кой. Бул чыныгы сый. Мисалы да. Отношениянын экинчи деңгээли. Болбойсуң тез-тез. Каякта жүрөсүң? Жүрө бересиңби? Мисалы да. Грубый болсо да бул жерде отношения бар. Гнойный, чирик отношения бул игнор.
Сен барсың, жоқсың, ооруп атасың, ооруган жоқсың. Сенин барың жоғуң баары бир отношения. Мында адам бат чирип кетет. Жылуулук жетпейт. Тез муун, сөөк оорулары менен ооруйт. Муун, таяныч, тирөөчү органдары жабыркайт. Бул жерде аялга эмне керек? Ушунда аял катуу ооруйт. Рак оорулары менен ооруп калат. Эркек дагы инсульт алып калышы мүмкүн. Аял инсульт алып калышы мүмкүн. Боор оорулары менен ооруп калышы мүмкүн. Бул жерде эмне кылыш керек аял? Мындай состояниеде решение чыгыш керек. Тандоо жасаш керек. Же ушул отношенияда бактылуу жашаганды үйрөнөм. Өзүмдү аял катары жоготпой жашаганды үйрөнөм. Же күйөөмө бакыт каалайм, ал үйлөнсүн башкага, мен да турмушка чыгайын. Экинчи. Же ошол өмүрдө сүрө берүү. Жок, ошондой жашай бериш керек. Таарынып, жек көрүп, игнорго чыдап жашай бериш керек. Тандоо. Ошол тандоо керек да. Ар бир жерде туура эмес тандоо бар. Мен азыркы өмүрдө тандоом кандай? Мен эч кимдин мээсине кирбейм. Бирөөнүн мээси менен ойлонбойм. Менин Кудайга жага турган чечимим башкаларга жакпай атса, ал алардын проблемасы. Канча убакыт керек? Сен өзгөртө албашыңды түшүнгөнчө убакыт керек. Оңдой албашыңды түшүнгөнчө убакыт керек. Өзүңдүн нәпсиңди тарбиялап, спасатель болбой калганча убакыт керек. Спасатель болосуң, сынасың, үзүлөсүң, күйүлөсүң, курайсың. Ошону түшүнүш керек. Же ага чейин чыгыш керек, же курап барып туруп чыгыш керек. Ошол экөөнүн бирөөсү. Мен билим менен эртерээк түшүнүп калдым. Түшүнбөгөндөр 50, 60, 70, 80ге чыгып калышты. Оорунун үстүнө оору, миллион оорусу бар. Шүгүр мен муну эртерээк түшүндүм. Менин Кудайга жаккан амалым, бирөөнүн напсисине оор келип атса, мен кылбай коюшум керекпи? Конечно. Кудайга жактуу, жакпадыбы? Өзүң ден соолугуң үчүн келдиң го, могу жагың булбурап түшүп калыптыр жаш туруп 26 жашыңда. Туура го өзүң тандооң. Өзүңдү күнөөлө, эгер өзүңдү күнөөлөсөң, барсаң сен игнорсуң. Сен эмне болдуң деп сурадыбы бирөө жарым? Из сүйлөшүү керек го. Мен бул кеткеним силерди сыйлабаганым эмес. Менин ден соолугум. Просто өзүң аялга карагандай карайсың. Аялга карагандай. Аял деген кандай болуш керек? Ким айтат? Мен 100% аял болуп жашап атам деп айтпайм. Анткени мен үйдө домохозяйка болуп отурган жокмун. Мен иштеп атам. Бул мени 100% аял кылбайт. Бирок жумушумду жакшы көрөм. Жумушум менин ден соолугум. Жумушум менин жан дүйнөм. Ошон үчүн жүрөм. Ушундай жумушту таштап койгон аял акмак аял болуш керек да. Силер үчүн жүрбөйм мен жумушта. Жардам бергим келет. Ар бир келген аялга жардам бергим келет, бирок мен үйгө жардам беришим керек дебейм да мен. Үйдө кыйналып атсам дагы. Жумушумду жакшы көрөм, аялдардын жыйынтыгы алганын жакшы көрөм. Өзүмө жагат, үйрөтүү жагат. Сабак берген жагат. Сабак бергенче, үйрөткөнчө өзүм үйрөнөм. Баардыгыңар кыздар напси бар экен билгилечи. Мисалы мен өзүмдү ойлобойм, жумушум жакпаса мен иштейм ушул жерде, сага үйрөтө аламбы? Үйрөтө албайм. Мен бул жерде совестти кошом. Кээде чарчап турсам да келем го. Ким иштейм деп чечтим, мен чечтим, демек барам деп. Ким онлайн сабак өтөм деп чечти, мен өттүм, мен чечтим, бирок өтөм. Силер ойлойсуз, мисалы мен жумушумду жеңил, жыргап эле монтип жүрөт деп ким ойлойт? Мен жумушум андай эмес. Кечке чейин дордойдо отуруп иштеген адамдыкынан меники бир аз көбүрөөк убакыт, энергияны талап кылат.
Мен саатым графиктерим берет деле 3:30-дан 4:30 чейин муну кылам, 4:30-дан 5 чейин муну кылам дегендей. Мынчадан мынчага чейин үйгө барып азыр жуунсам, жуунуп туруп анан чачымды мынча аралыкта укладка кылып алсам, мисалы, мынча аралыкта боенуп алсам, мынчадан мынчага чейин суу ичип алсам, меники ушундай. 8ге чейин суу ичип алайын, минтип алайын, мен ушинтип жүрөм. Эми билбейм, мен жашоо образымды эч кимге үйрөтпөйм, меники азыр ушундай. Так, стресстен ооруйбуз деп эми түшүнүп калдык, И биз Кудай болуп жашап алабыз, бала чакабыздан переживать этип кетебиз. Бул да стресс, бул да оору. Ичиңен кыйналып каласың, ичиңден ыйлайсың кайсы бир ситуацияларга. Мында жүрөктө суу болот, маткада суу болот. Ичтеги суу, өпкөдө суу, жүрөктө суу, маткада суу, ичте калып калган ый. Сен кайсы сөздү көтөрө албайсың, ошол сөздөн ооруп каласың, бирок ошол сөз именно сенин ички болуң. Мисалы, сен жалкоосуң десе, сен аябай сага оор тиет. Бирок сен тыттынып иштейсиң да. Ичиңде сен жалкоо болуп көрүнбөш үчүн өзүңдү кыйнап иштейсиң негизи. Кайсы сөз сага оор тийди, өзүң жөнүндө ошондой ишеним бар негизи. Түбүңдө. Анан ушундан биз ооруп калабыз, ошол сөздөн биз ооруп калабыз. Колуң ооруйт, жок дегенде могу жерлериң ооруйт, тизең ооруйт, могу жактарың ооруйт, миома болосуң, киста болосуң. Анан ички конфликт дедик го, жана баргың келбеген жакка. Каты баргың келбеди, сен ооруп каласың. Акчам жок деп айта албайсың, же сен менен баргың келбеди деп айта албайсың. Барбайм деп решение чыгардың, бирок айта албайсың, денең сага жардам берет. И балдардын оорулары, эненин состояниясы түздөн түз баланын ден соолугуна таасирин тийгизет. Эне эгер ата-эненин мамилеси бири-бирине салкын болсо, сухой болсо, бала ооруйт. Эгер агрессия көп болсо, бири-бирине деген бала агрессивный оорулар менен ооруйт. Айыкпаган хронический экзема, рак, аутизм. Аутизм дегенде эненин ичинде ошондой кош бойлуу кезинде ошондой оор сезимдер болушу мүмкүн. Или бала эмес аткан учурда. Аутисттер негизи айыгат. Мен ушуну аутист болгон энелерге жеткире албайм. Айтсаң түшүнбөйт. Кечээден бир жакшынакай чырактай кыз экен. Мындай көздөрү балбылдаган сулуу кыз экен да, акылдуу кыз экен. Анан аутист экен, особенная ребенка дебегенби баракчасы бар экен. Жок, особенная ребенка, ушундай бир баракча экен. Кызын чыгарып турат экен. Бала ыйлап атат, чыңгырып атат, просто айта албай атат да. Бул бала го, балада андай сезим жок да негизи. Балага кайдан келди бул сезим? Бала ошентип чыңгырып атканда эне көбүрөөк переживать этеби? Бул кимге проблема? Энеге көбүрөөк проблема. Демекки проблема кимдики? Эненики да. Өзүңөр ойлосоңор, 4, 5, 6 жаштагы бала агрессия ичинде, айта албай, кыйналып атат. Бала жөндөн жөн анда ооруп калбайт. Эненин сезимдери. Негизи. Анан комментарий жазып койдум. Аябай мага комментарий жазуу оор дайыма. Анда жазбайм. Просто өтүп кетем. Билсе го дейм. Бир жакта отуруп алып кыйкырам ичимен. Билсеңер, аутист айгат. Бирок ЗПРР айгат деп ичимен кыйкырам. Телефондон үнүң болбойт. Же айтсаң деле ал ишенет. Анан жана кызды көрүп жазып койдум түйүнө. Мен айтуу кыйын мага. Бирок мунун чечими бар. Мен бул кара көздү көрүп өтүп кете албай койдум. Десем дагы бирөө жазып коюптур. Бирөөнүн жашоосуна киришпегилечи. Бирөөнүн болу менен ойнобогулачы. Аны ким жазды? Мен бирөөнүн болу менен ойнойм деп жазбадым го. Демек анын ичинде ошондой сезим бар. Адамдарга ишенбейт. Всегда сомнение кылып отурат. Менин ошол жерде жазганыма да сомнение кылып атат. Мага ошол сөздү жазуу оңой болду? Жок, оңой болгон жок. Анан директке жазыптыр. Ушундай деп жазган экен деп ошол аял кайрылган экен. Мен номерди бердим. О номерге жазып койсун. Билбейм, али номериме жаза элек. Же мен карабай калбасам, жаза элек али. Она не готова еще. Айтып турсаң да адамдар ишенбейт. Түшүнбөйт просто. Эне баланын оорусу бул ата-эненин мамилесинен же эненин состояниясынан көз каранды негизи. Любой балада ЗПРР, ЗБР, аутизм, ДЦП даже.
Мисалы бир аялдын 2 эркек баласы ДЦП, кыз балдары здоровый көтөрүлөт, эркек балдары ДЦП. Бул деген мындай, кээде мындай болуп калат. Эгер атага кыз баланын агрессиясы көп болсо, ишенимсиз болсо, эркек бала атага өзүн атага карыздар сезсе, атасын оңдогусу келсе, өзгөрткүсү келсе, эркек балага катуу агрессия болсо, и эркек адамга и күйөөсү менен проблема, күйөөсү наркоман, ушундай бир нерсе болуп чыгышы мүмкүн, карыздар или атасын алсыз деп ойлогон кезде. И эркек балдары менен да проблема. Жана 2 эркек баласы ДЦП болгон аялдын өзү атасы менен го проблемасы. И күйөөсү да ошондой, измена кылат, башка кылат, тигиндей кылат. Негизи просто мээсинде эркек жөнүндө здоровый ой жок. Өзү аябай осознанный аял. Акылдуу, бирок эркек жөнүндө, эми инсан болуп атпайбы? Өзү акылдуу болгону менен эркек жөнүндө здоровый ой жок. Дагы бир аял улам эркек балалуу болот, боюнан түшө берет. Бирөөсү төрөй чарчап калат. Анын оюнда баласы төрөлгөндөн кийин ушул балам эртең таятасына окшоп калсачы, эрт агасын тартат дейт, ушул балам эртең таятасына окшоп ушинтип калсачы деп коркунуч менен жашайбы? Бала муну сезет. Балага больно бул. Анын баланын нерв системасы кысылат. Туурабы? Болбосо дене мүчөбүздү Кудай жаратат. Мен айтам да, биз боюбузда болгондо, баланы кайер менен жайгаштырам, ашказанын үстүнө коюп койерейинчи, мага оозуман кусуп алган оңой дебейбиз го. Балаң сен кааласаң каалабасаң, наткаңда Кудайдын буйругу менен. Киндикти сен туташтырып отурбайсың го, киндик өзү туташат. Капиллярларды туташтырып отурбайсың го, сен тон жасабайсың, тон өзү жаралат автоматтан, туурабы? Мунун баары Кудай тарабынан системалашып калган. Анан биз сууктан оорудум, мындан оорудум, тигинден оорудум. Нет, сен сууктан оорудум дегениң үчүн тобо кылышың керек. Сен бул жашоого ошондо Кудай жаратып, адашып таштап алдыбы, сени Африкага жаратайын деп атып. Сен Кудайдын буйругу менен жаратылдың, бул жер жүзүндөгү аба ырайына сен ылайыксың. Туурабы? Менде эми өзүмдүн өмүрүмдө кейстер аябай көп. Мен даже жакында билбейм, или тахикардияданбы, же адышкаданбы айыктым айтор. Айтып бердимби силерге? Мен ноябрда сабагымды жаңылайм деп атканда мага бир ой келди. Балдарым болсо чоңоюп калды. Мен ушинтип иштеп, эркек балдарымдын жолун тосуп койбоймбу, өзүм акча таап, өзүм кылып деген ой келди. Бул ойго мен минтип туруп жармашып калдым. Ноябрда айым сыргы сабагымды 3-чү жолу жаңылап аткам. Анан өзүмдү уруша баштадым. Зачем Турсунай сага? Не жаңылайм деп реклама кылып алдың? Муну сен жазып чыгышың керек. Жазып чыккан сабагыңды бүт өтпөйм деп чечим чыгардым. Өтпөсүн, кимге кереги бар? Ё-майо, Турсунай, алам дегенге эски сабактарыңды берип арзан отура бербейсиңби? Эмне мынча өзүңдү кыйнайсың? Все, глупая болуп жаша. Балам 1-ге 1 кошсо 5 болобу, 0 болобу деп жаша. Эриңе могу ручканын капкагы же бул казандын капкагы деп отур. Глупая болуп. Зачем сага монтип акылдуу болуп? Өзүмдү уруша баштадым да. Бүттү дедим, мен знаменитый болбойм. Менин командам чыгат, биз сизди Кыргызстанга таанымал кылгыбыз келет, сиз достойно ошого. Я не хочу бийиктегенди, белгилүү болгондо. Анан ноябрда ушундай болду, сабагымды жаздым, бирок от души жаздым. Аябай сабактарым өзүмө жакты. Мен өзүмө бийиктебейм деп чечим чыгардым. Мен өспөйм, окубайм деп чечим чыгардым. Даже мага бийиктөө, өсүү коркунуч, отношенияма, балдарымдын табышына, кирешесине влиять этиши мүмкүн. Коркунуч болуп атпайбы? Бийик жака чыгам, аларча, тепкич, мисалы чыгам, адышка болом. Адышка или тахикардия билбейм, дем ала албай калам. Могу жерим кысылат. Деп туруп калам. 4 шаг таштайм, туруп калам, элестеткиле эле. Тегиз жерден, могу жерден үйгө пешком кетем, 1-1,5 саат, 2 саат спокойно басам. Кичине бийик жер болобу баса албайм. Анан билим бар го менде, өзүмө суроо бердим. Мага эмне кылдырбай атат? Бийикке чыгарбай атат.
А бийиктеп кетсем эмне болот? Вот биринчи подсознанием ошону жооп берди. Мен эми өзүмө осознанно суроо бергенди билип калдым. Ошентип ноябрдан баштап кыйналып жана жерден чыга албай күчөп кетти. Могу апрель майларда күчөп кетти. Баягы канча километр чыгат билбейм, бирок аларча бактын башына чейин барам. Дальше тоолорго чыгып кетчүмүн. Кичинекей бийик жерге чыга албай калдым да. Кичинекей, ишенесиңерби? Монча жерге чыга албай калдым. Адышка, ушунча жерге чыга албайм. Элестеткиле, 1 метр бийиктикке чыга албайм да. Тоо болот го мындай чыгып кете турган. Анан ойлодум, эми ушинтип мен карыдым, мен чыга албайм, адышкам бар да отуруп калат экем да эми. Эми элестеткиле, жаман экен да. Анан быйыл июнда өзүмө жаңы чечим чыгардым. Мен өзүмө бийик деген уруксат берем. Бийиктеп успешный болгон аялдардын балдары бардыгы эле жолу болбой калбаптыр көрсө. Мен өзүм иштеп, эч кимге тоскоол болбой өсүп окусам болот экен. Все, мен окуйм, өзгөрөм, айым сырымды дальше алып кетем, курстарымды тереңдетем. Ушундай чечим чыгардым. Анан 3-4 күн мурда аларчага бардым. Ишенесиңерби? 200 ашып кетсе 200 метр басам. 4 шаг таштайм, дем алам. Деп туруп калам го. Эптеп, септеп жана элден уялганым айтпагыла, өзүм ден соолук жөнүндө сүйлөп атам. Мен тааныган бирөө чыгып калат да эми бир жерден. Могулар эми эмне деп айтат? Эми өзүң билип алды сен деп айтат экен эми деп. Анан кечигиде спокойно басып жүрөм. Сторизге сүйлөп атам. Кайдан мен сторизге сүйлөйм? Телефон кармаганга кабалым келчү эмес. Спокойно парктын башына барып дальше тоого кетким келди. Анан аябай сүйүндүм. Эгер мен бул психосоматиканы билбегенде, мен лечение алып калмакмын да. 6 ай сайын лечение алып турасың демек, мага ушундай күчтүү уколдорду бермек да, тахикардия или адышка деп. Туурабы? Адышканын дарылары аябай күчтүү. Өпкөнү ачып берип тура турган, кислород берип турган. Кислород жетпей калат да, дем жетпей калат. Анан өзүм ойлойм, аба көп го могу жакта дейм да. Тоого могу жакта аба көп го, эмнеге мага аба жетпейт? Бийик жакта мага аба жок, жашоо жок деп өзүм ушундай түшүндүм го. Аябай таасир этет. Ошон чечим бизге ар дайым чечимдер ден соолугубузга плюс же минус таасирин тийгизет. Ошон үчүн здоровый чечим. Значит, эмне болду? Менде потенциал бар. Мен бул потенциалды жаап отурганда денеме оор келдиби? Оор келди. Мен бул потенциалды колдоном дегенде айыктымбы? Айыктым. Болбосо мен жүрөгүмдү ошол аларчага барганда слабый кылып койбойт го Кудай. Ошол жерге барганда мен ошол жерде дем алып дальше жашап кете турган кылат да. Бул жерде денем мага кыйкыргысы келди, просто Турсунай, өзүңдү ук. Денем мага бир нерсе айткысы келди, болду. Ошон үчүн дайыма мен биринчи өзүбүзгө бере турган суроо, мага бул эмне кылдырбай атат? Бийикке чыгарбай атат го, а бийик десем эмне болот? Просто терең түшүнүп алганыңар жакшы, өзүңөр жөнүндө. Ден соолук деген ушул, ички конфликт деген, мисалы, бирөө баласын кайнесине бергиси келбейт, бирөөнүн кайнеси рак болуп калат. Мына могу кайнене, могу баланын апасы, мунун келини, мунун апасы да. Бул өпкөсүнөнбү айтор бир жеринен рак болуп калат. Апа карай турган бир гана могу бала. Старший сын көтөрүп, тигинтип, тамагын берип. Апа мунун карашын каалап турган жок. Карагысы келбей, мунун карашын каалаган жок. Муну энергия сезет. Энергетика, ошон үчүн айтат го, эненин тревожный состояниясы баланын бактысыздыгы дейт го. Мен көп жерден угам ушуну, көп эксперттерден угам. Эне эгер тревожный болсо, нафиг сенин балаң жолу ачылат дейт. Муну орус да айтат, кыргыз да айтат, буддист да айтат, башка да айтат. Христиан да айтат, баары айтат. Биздин исламда деле бар, балаңды Кудайга тапшыр, сеники эмес, ал Аллахтыкы. А биз Кудайга тапшырып, тынчсызданасыңбы сен? Кызыңдын, балаңдын жолу ачылбайт. Эгер ал өз алдынча өсүп, өнүп, сенден сепарация болсо, ал ачылат. Сенден сепарация боло албаса кайдан ачылат? Али ал сенин жанагы куйругуң менен жүрсө. Туурабы? Туура. Мына Кудайга тапшырдым. Не кыласың, ошо кыл деди. Кудайым чечип берди го балдарын.
өздөрү иштеди го, туурабы? Вот анан могу балада экзема болот. Именно көрүнүп тура турган жагында, моюн жактарында экзема болот. Баланы экзема деп рак болгон кемпирге киргизбейт. Зато бала экзема болсо, чем караганга караганда баланын экземасы жеңилби апага? Жеңил, выгодно. Вторичный выгода деген ушул. Анан бул өзү карайт. Кайненеси өлгүнчө өзү карайт. Дагы бирөөнүн 2 эркек баласы бар экен, 3 эркек баласы бар экен. Так, могу менен түшүндүрөм эми. Могу кайнене. Мунун 3 эркек баласы бар. Бирөөсү Америкада, бирөөсү экөө Кыргызстанда. Могу кайнене баланын Америкада калышын каалайт. Мону Турцияга кет дейт, Турцияда жүрүшүн каалайт. Могу Кыргызстанда жүрсө, бул Кыргызстанда ошол келип кеткенге башкаларга кичимекен болсо, Турциядан келгенине, бул жактан барганына кичимекен болсо, апанын каалоосу ушул. Сепарация кыла албай атат го, мен айткандай болсо ушулар. Анан жанагы келиндин 2 эркек баласы бар. 2 эркек баласын өзүнө алгысы келет, бирөөсүн алгысы келет. Айылдагы үйдө отурса, ушу неберем алса. Эми бул саясат туура эмес негизи. Бирок апалар ушундай кылып саясат кылат экен да. Жана келин балдарын бергиси келбейт, именно эркек балдары уруй берет. Кандай уруй берет? Тили чыкпай, логопедке алып бара турган болуп, логопедке алып барам дейт да, айылга жибербейт да. Көрүнө оорулар, кайнеси кармабай турган диатез, аллергия, экзема. Көрүнүктүү. Дене оорулары көбүнчө кармоо мага тийби. Туурабы? Ушул балдардын оорулары дегенде эми дагы бир учур болду. Мунду айта берип уже айткым деле келбей калды. Рактан айыгып кетти 3 жумада, агрессивный рактан айыгып кетти бир бала. Ата-эненин бири-бирине агрессивный отношениясы болгон. Апасы атасын көргүсү келбейт, атасы аялын көргүсү келбейт. Бири-биринин атын укканда монтип турушат экен. Бала ооруйт, ооба. Бала муну сезип атпайбы? Апам атамды көргүсү келбейт, атам апамды көргүсү келбейт. Бала кыйналып атпайбы? Кыйналат да бала. Сезимди ким сиңирип алды? Бала сиңирип алды. А бала кантип чыгарышты билбейт ал. Эмне кылып чыгарат ал? Ал ата-энеси өзүн эч кимсиз. Болду. Апа атасын кое берди. Катташууга уруксат берди, экөө ажырашып кеткен экен. Катташууга уруксат берди. Катташам дегенде башка бир туугандар муну бекитип катташтырат экен. Балага больно го, апасына келип атама бардым деп айта албаса. Кайка бардың? Тияка бар ойноп келдим, минтип келдим деп отурса, балага больно го. Балага больно. Акыры түшүнүп, экөөнү спокойно катташууга уруксат берет, түшүнөт, кабыл алат. Эмне үчүн? Кантип түшүндү, кабыл алды. Просто так түшүнүп койгон жок бул. Апасына болгон агрессиясын өзгөрттү. Апага агрессия болгон го. Апага мени минтти, антти, тигинтти, баардык адамдар буга ушундай мамиле кылат го, ошону түшүнүш үчүн. Акыры апа каза болуп калган, бирок агрессия кылбаш керек экенин ошондо кийин түшүндү. Түшүндүрө алдымбы? Сен азыр түшүнбөсөң, баары түшүнө турган бир учур келет. Көбүнчө байкасаңар, кызы менен конфликт болуп жүргөн аялдардын көпчүлүгүнүн апасы менен бир конфликти, чечилбей калган конфликти бар. Ким байкайт ушуну? Атасы менен агрессиясы болуп жүргөндөр, чечилбей калган конфликти барлар, эркек балдары менен же күйөөсү менен конфликти бар. Мен ушуну көп көрөм. Кызы менен конфликт, апаң менен отношения кандай десе, ушу апама кыжырым келет, жиним келет дейт. Апам кээ бир сөздөрүнө раздражение дейт. И мына, мисалы, мага келген аял, апасына раздражение, мага келген аял бул апасына раздражение, а мунун кызы бул апасына раздражение. И мунуку ушундай буланып кете берет. Гендик чувство деген ушул. Тарыныч, сиздики өзүмдү жаман эмне сезип калам, тартынам дедиңиз да. Негизи Кудай Таала сизде тартынбай эркин жашай турган кылып жаратып койду го бул жашоого. Сен тартынбай эркин жашооң үчүн берилип аткан сезим мына тартынбай жаша.
Сен качан өзүң ачыласың, тартынбай жашайсың, могу кетет. Сиз неврит боюнча өзүнчө консультацияны өтүп коюңуз, жакшы болот. Конечно. Негизи грипп инфекция. Мен азыр грипп болбойм. Мен качан грипп болгонум эсимде жок. Мен мурда тез грипп боло берчүмүн. Могу физический активность же билбейм, сезимдеримби эмнеден болду билбейм, мен грипп болбойм. Үйгө вдруг деп аптекага кирип алып да кыдырып кетебиз го аялдар. Тайлоохот алып коеюнчу деп 3 тайлоохот болуп кетиптир го. Качан алганым эсимде жок. Кече карасам 3 пачка тайлоохот бар экен. Кудай дедим, onu качан алып келдим эле, мурдагысын. Анда мурда унутуп калгам го, эми көп болгонго алганыма. Мен тез грипп болчумун, балдарым тез грипп болчу. Мен түшүнүп калдым го, просто грипп неден болот. Грипп негизичи грипптин инфекциясы күчтүүбү же Кудай Таала түзүп койгон иммундук система күчтүүбү? Иммунный система, грипптин инфекциялар бар, жүрөт, биздин ичибизге кирип атат, иммунный система өлтүрүп турат аны. А сен өзүңдү алсыз, мындай слабый сезсең, же грипп жугуп калат азыр деген ишенимде болсоң, грипп анда организмиңде жашайт. Айтылбай калган бир айтпай аткан нерсең, айтууга өзүң уруксат бербей аткан нерсең. Просто айтпайсың. Айткың келет, просто айтпайсың. Ичиңен монтип калып калат могу жагында. Могу жеринде калып калат. Мисалы, атасы ичет, эмне ата ичесиң деп айта албайт. Мисалы. Сен сезимиң. Сен айтылбай аткан сөздөрүң. Сен ошо сезим менен жашайсың, балдарыңа күлүп отношение кыла албайсың. Сен жана сезим эмнетип жашап, балдарыңа ошо тамакты бересиң, жанагы. Мындай дейт да, даже суу энергияны сезет дейт. Дем салганда суу коюп коюшат го. Сен тамак жасайсың, ошол тамакты бересиң балдарыңа. Сен урушуп атып жасайсың, оңдоп атып жасайсың, өзгөртүп атып жасайсың, жана негативди ойлоп атып жасайсың. Балдарга бул берилет. Сен ошентип ойлоп атып кийимин жуйсуң. Сен балдарыңа мынтип карайсың, ошол энергия менен карайсың. Балдарың сиңирип алат өзүнө. Кимге эмне айта албай жүрөсүң, айткыңыз келет, просто айтпайсыз. Скажите, давай. Жолдошума. Эмне деп айткыңыз келет? Айтпайсызбы ошо? Орус сөздү кабыл алууга даяр эмесмин деппи? Андай эмесмин деппи? Эмне деген сөз айта аласызбы? Эшак? Мына, негизи сиз өзүңүздү эшек сезесиз. Мага эшак десе мен күлгүм келет. Дейм да, мисалы, мен өзүм эшек сезбейм анткени. Мага өзүмдүн бойлумдагы сөздү айтса, мага оор келиши мүмкүн. Сизге кичинекей күнүңүздө ушундай сөздү ким айтса оор болмок? Эшек, акмак, башы жок. Апа ата. Вот, мына, түбү каякта. Күйөөңө айттың, бирок ичте апага деген агрессия турат го. Эшек, акмак. Сен өзүңдү ширек, акмак сезип калдың. Умница аялдар бар. Ачык эле турат, мен келе соом башым эч нерсеге жетпейт деп айтат. Келе соо болсо келе алабы могу жака? Отура алабы психологиялык сабагы? Сен өзүң жөнүндө оюң кандай? Мен колуман келбейт, мен келе соомун дейт бир аял. Чындап эле мен келе соомун дейт. Эч нерсени чече албайм дейт. Больно бул аялга ушул сөз. Сизде эшек дейинчи? Эшек. Сен өзүңдү эшек сезбейсиң. Сен жана бойлуңду тырмап алды да. Сен именно жакындарыбыздын алдында биз ошентип жүрөбүз да. Эшек экениңизге ишенесизби? Эшексизби? Эшак. Эшексизби? Ким ишенди эшекмин деп? Ким ишенди? Кантип өзгөртө аласыз? Ким айтты бул сөздү? Жолдошуңузга чейин ким айткан ушул сыяктуу сөздөрдү? Апаңыз айтты. Эшек сыяктуу түшүнүктөрдү киргизип койгон да. Жолдошуңуз 10-20 сөздү топтоп туруп бир айтты. Туурабы?
Апаңыз айтты. Апаңыздын түйүндө кандай ниет болду? Же башкача айтышты билбеди? Же түйүндө ушул кыз ачык болсо экен, умница болсо экен, ушул кызым бактылуу болсо экен деди. Ниет туурабы? Ниети жакшыбы? Эми чынында сиз эшексизби? Жок, эшек эмесмин. Күлкүң келиш керек да могу жерде уже. Ордуна кандай решением кабыл алса болот? Я достаточная, я порядочная. Анан ошо эшек деген сөзгө проработка. Ошо состояниеге, сөзгө эмес состояниеге. Өзүңдү эшек, акмак, келесоо сезип калган. Азыр ошол абалдарга проработка жасайбыз. Күлкүңүз келдиби эми? Больно. Көрдүңөрбү? Эми мына канчадасыз? 35-теги аял. Мен эшек деп айттым. Деп ыйлап отурат. Чоң адам. Өзүң эшек деп койсо болот го мисалы. Сага эшек көрүнүп атамбы? Анда сен өзүң да эшексиң, мени тандап алган. Биз минтип айтабыз да, өзүң да эшек, сен мени тандадың го. Эшексиң сен дагы. Деп кетебиз да. А сен буга мындай ал экинчи айта туруп айткандан уяла турган кылып айтсаң болот да. Боль менен айттыңыз да, через боль айттыңыз, туурабы? Байкасаңыз? Ооба, бирок ошону али сиз кабыл албай атпайсызбы? Мен эшектерди ыйлап атпайсызбы? Көрдүңөрбү? Мына экинчи жолу айтканда ишенип калдыңар, эшек экен, мен ушинтип айтты. Демек өзүңүздү ушундай сезген сезим бар. Аны кантип алмаштырасыз? Жаңы чечимге алмаштырып көрүңүзчү. Осознанно алмаштырыңыз. Просто аффирмация кылбагыла. Жок, мен осознаннымын, я порядочная десең, сен психикаң мен эшекмин деп турса, психика ишенбейт, сен порядочныймын десең. Просто осознанно алмаштырып көргүлөчү, чыныгы бир жүрөк менен кабыл алып, кандай сөзгө алмаштыра аласыз? Кандай сөзгө? Кандай? Кандай сөзгө? Негизи эшексиң деп айтып турган адамдын өзүндө проблема бар. Нормальный адам сен эшексиң дебейт да. Мисалы мен келип туруп мен бир өзүн келесоо сезип турган адамды карап туруп, ушунун күчтүү потенциалы бар эле, өзү түшүнбөйт да, ушул билим алса, ушул жакшы экенин түшүнсө дейм да. Анткени мен билем ар бир адам баалуу экенин. Эшексиң деп турган өзүндө го проблема. Сиз окуп өзгөрүшүңүз керек. Сиздин өзгөргөнүңүз ага оңой болбойт. Конечно. Сен Кудайга жага турганда өзгөрө бер, мен өзгөргөнүм оңой болбойт экен деп отуруп каласыңбы? Даярбыз кыздар, 11:30 гимнастикабызды баштайбыз. Андан кийин уже флай йога башталат. Эшикке чыга тургандар чыгып келгиле. Акча боюнча, негизи акча боюнча кимде вопрос бар? Вопрос болсо бергиле, болбосо жөнүнө коелу. Аха. Көп суроо бар. Акчалуу болуудан неосознанно коркушуңуз мүмкүн. Көп акча кармагандан, акча кармасаң сен көп кетесиң деген суроолор, жооптор болушу. Акча өлүм, мисалы бул менин ишеним болгон, акча өлүм. Акча отношенияга влиять этет. Акча кармаса көп кетет көбүнчө. Акчалуу болсоң күйөөм иштебей коет. Мисалы ар кимде акча жөнүндө ишеним. Эгерде пикке чыккан боюнча дальше кете берсеңиз, акчаңыз карманыңызга батпай, акча сизди артыңыздан кууп жүрсө, сизге эмне ыңгайсыз болушу мүмкүн?
карманда да акча бар, үйдө да акча бар, акчаны эмне кылышты билбейсиң. Эмне ыңгайсыз болушу мүмкүн? Суроону бердиңер эми асуусуна жооп бергиле. Мен берген жакшы болмок эмес, мен эмне жакшы болот эле деген жок, эмне ыңгайсыз болот эле деген суроону бердим. Бул всегда страхпы сиз үчүн? Страхтын чоң же кичинеси жок, ким кандай кабыл алат ошол жерде. Потому что ал иштебей койгон. Потому что ал иштебей койду. Потому что ал мага таянып алды. Вот. Эми решение ага акча бербей иштейм. Же иштебейм. Мына көрдүңөрбү? Берип иштегени белет. Көндүрүп койдук го эми ал эркек, любой эркек кичинекей бала сыяктуу бересиң көнөт, любой нерсеге көнөт эркек. Алар өздөрү мындай. Эмичи мындай кыргыздын теги бар да, кыргыз тектүү улутпуз да. Анын ичинде бирөө жоопкерчилик алгысы келет, бирөө алгысы келбейт. Тектүү эркек антип сүйлөбөйт. Аял миллион акча тапса дагы. Мисалы, мого ким деген теолог бар, орус тилдүү теолог бар. Аялынын билим алганын сүйлөп чыкты. Мен аялым ушул окууну бүттү. Мен аялым менен дайыма сыймыктанам. Албетте бул менин гордостьум деп. Кимдир бирөө үчүн аялынын окуганы боль. Ал аял экөөсү могу Газада, ушул согуш болуп аткан жактарда, Сирияда, Ливанда кайрымдуулук кылышты. Ким кеткен теолог бар, жакшы сөздөрдү айтат, орусча алып барат. Аялы бир окууну бүтүптүр. Жанагы Олжобай устаз деген бар. Мен эмне окусам, аялым мен окуган окууду окуду дейт. Аялым экөөбүз бирге окуп өнүп келатабыз деди. Ал просто өзүнүн эркек экенин билет, кабыл алат. Аял акча тапса дагы, ал эми окуп таап атат да акча, окуган билимин бир жерге катып коюп жөн эле окуй бербейт. Окууну колдонот, окуу аркылуу акча келет, билим аркылуу мисалы. Ошо пахай деди эле, эми эч нерсе алып келбегиле. Алып берсең кием, алып бербесең жылаңаш чыгам. Кийип ал тойго. Негизи биз ошону кыла албайбыз да, просто анын рубашкасын кийип ал, шымын кийип ал, бара берем тойго ушинтип. Жок дейм, бара берем. Жок, ошону кылган аялдар бар, мисалы мага, мен муну кайдан алдым? Мага бир аял айтат. Көйнөк десем алып бербейт дейт. Анан бир күнү үйдөн эртең менен үйгө кийинги бир көйнөгүм жок дейт. Кир дейт, жуам кайра кийип алам дейт. Кечинде жууйм, эртең менен кийип алам дейт. Анан эртең менен турдум дагы туалетке бюстгальтерден чыгып кеттим дейт. Уна кийбейсиңби? Күйөм, эл көрөт. Жок болсо эмнени кийем? Деп чыгып кеттим дейт. Ушул жерде ал амал кылды. Туура эмес, бирок амал кылды. Кимдир бирөө ошол жерде иштеп кетти. Анан күйөөм ошол күнү барып сүйлөнүп, анан көйнөк алып келип берди дейт. Ошентсек болот негизи. Жок, негизи болот. Мен сапожкам жок, роддомго жыртык калошчон кетип калгам. Жолдошум баасы алып берейин дейт, мен албайм дейм, жүрө берем дейм. Жыртык калош жүрөм. Жыртык кыш элестеткиле. Базарга кире берейинчи, мени ким көрөт эле дейм. Жолдошум болуп биз алып барып, анан роддомго алып барып, мага бутума сапожка алып берген. Роддомго эмес, базарга киргизип сапожка алып, анан сапожканы кийип, анан киргенбиз. Сапожкам жок экен да, көрсө, галош кийип кеткем да. Мен атайын муну оюн деле кылган эмесмин.
үйдө турсаң кээде кышында бар жогун деле билбей каласың го. Менде ушундай болгон окшойт эми кийин деле деген эмес окшоймун да. Же дегенден тартынганбыз илгеркилер. Ошол мен анан күйөөмө айттым. Алып берсең кийем, алып бербесең жылаңаш жүрөм. Баксаң жейм, бакпасаң ачкадан өлөм. Бутум алып берсең кийем, алып бербесең жылаңайлап кете берем. Бирок өзүм духум жетпей атпайбы ошого. Өзүм барып туруп бир нерсе, нәпсим башкара албай, бир нерсе көрсөм алып алам. Өзүм тандап алып алам. Нәпсим семирди, кымбат кийгенди, ыңгайлуу кийгенди, кожа кийгенди үйрөндүм. Эртең мисалы мага 25 миңге бут кийим алып бербешим мүмкүн да. Аны 2 миң сомдо, 5 миң сомдо өзүм кийгим келбейт. Тандоо кимдики? Меники. Ага жетпей эле алып алгам го 5-6 Бирөө болбосо бирөөгө кийип чыгасың да баары бир. Ал үчүн мен жылаңайлап чыгып кетиш үчүн мен 2-3 жыл күтүшүм керек жана бут кийимдин баарын мына ыргытып атам дегенге. Алып бер, алып бербесе тойго барарда жылаңайлак кетиш керек. Мен бүгүн тойго жылаңайлак барам, же сенин тапочкаңды кийип барам дегенге. Ага эми нәпсиң, духуңду баарын тарбиялашың керек да. Ага өзүбүз чыдабай, өзүбүз кеттик, өзүбүз чечтик. Ким чечти? Мен чечтим, ошо. Өзүм бербейм, мен канча тапканым жолдошум билбейт. Мен аренда чыкпай калды дейм. 170 миң сом төлөйбүз го. Мен айттым, ошо баксаң бактың дедим, баксаң багасың, бакпасаң өлөм. Мен жумушта ден соолугум үчүн жүрөм, ооруп калсам өзүңө жаман. Мен машыгам. Айттым, мен билим алганым сага жакпай аткан жокпу, сага жакпаса албай эле коеюн дедим. Мен бирок бир нерсе туура эмес кылып албайын мамиледе. Балдарым менен эртең келин алсам мамиледе бир нерсени туура эмес кылып албайын деп жүрөм могу сабактарда. Жүрө берейинби же кылбай эле коеюн? Сом кыла бер. Ошол. Аренда чыкпай калды, минтип калды, антип калды. Ошол. Ошентип жүрөм. Үйгө өз алдынча буюм алып кирбейм. Эми алып кире чыгармын, посуда, тарелка, кружка алып кире чыгармын, бирок кухонныйды алмаштырып салбайм. Алмаштыргым келет азыр, алмаштырбайм. Кухонныйды алмаштырып, полный кухняны, үйдүн ичин полный ремонт кылгым келет, күчүм жетет, бирок кылбайм. Мен аны үйдүн ичин жалтыратып алмаштырган менен отношенияга влиять этет. Ал үйдө эркегим өзүн эркек сезип отура албайт го. Билимге эле жумшайм мен. Өз алдынча үй алып тигиндеп салбайм. Билим ошо, балдардын билими, курсу, билимден отказ жок. Балдарым көп окуйт, шүгүр, альхамдулиллах. Ошо. Өзүм окуйм, тынымсыз өзүм окуйм. Бир консультациям 40 миң өтөм. Өзүм 1 сааттык консультацияга 40 миңге жазылам. 2 жумада жай сайын өтүп турам. Кайра билим алам, билимиң кымбат, билимдериң $4 миң, $1000, баланча доллар, $5000, ушундай, $10 000, ушундай билимге кетет. Тынбай окуй берем, ушундай. Сер менен иштейм, вторичный травма деп коет, аялдардан травма аласың, эми баары оюңа кетет, чарчайсың. Бул үчүн дагы өзүнчө эксперттен өтөм. Вторичный травма боюнча $2100 алгам, терапия бүтөйүн деп калды анын. 4 ай болуп калды. Аны алганда туура эмес угуп алып, жүрөгүм ооруп калды. Кайра восстановление болуп, эми негизи айткан го каша-варение кылба деп. Мен каша-варение кылып алдым го өзүм. Жүрөгүмө влиять этти, жүрөгүмө күч келди, жүрөгүм катып калды. Нерабочий зонага айланып калды. Ушундай нерселер болот. Ошол дайыма. Ау? Жок, ата-энеме жардам бербейм. Берем эми алар ыраазычылык үчүн деп кичине тыйынтып бир кылып коюшум мүмкүн. Кошелегин курсант кылып коюшум мүмкүн, бирок эми өздөрүнүн тилдиги бар, шүгүр, өздөрүнүн пенсиясы бар, бир тууган врачкам бар. Мурда мен жардам беришим керек деп ойлочумун. Бирок ойлоп көрсөм өзүм деле аманат экем, өзүмдү аманат катары, аял катары сезингим келди. Ошол 2 миң, 3 миң берип коем кезде. Курсант кылып. Ушундай. Карап көрсөм эркекчи образдан чарчапмын. Тиги жардам кылып, тиги бу чарчапмын да мындай. Мага мен табиятыбызга туура келбейт экен. Баары влиять этет экен. Сен эркектик энергияң өсүп кетет экен. По-любому. Эркек жардам берип, монтип жүрөт го, биз ошондой болуп калат экенбиз.
Все, живи, Турсунай, для себя, өзіңе жұмша, ашып баратса бриллиант ал дегендей. Бриллиант алып деле қиратпадым, азыр андай дүниеге қызықпай қалғам. Қадыр Маликов деп тура айтты, ошо мен укканды уккан окшойт. Қадыр Маликов деген теолог бар. Кандай инсайттар болду кыздар? Эми акча тууралуу айта турган болсок, акча бизге адамдар аркылуу келет. Адамдар менен мамилең бузулганда, адамдарга критикаң көбөйгөндө, адамдарга үстүртөн караганда сенде акча болбойт. И акчаны эконом деген акча, адамга акча келбейт. Сен эконом деп атасың. Сен Кудайга ишенбейсиң әле. Акча Кудайдын алдында эконом деген нерсе жок. Ушуларды түшүнүш керек. Сен состояниең, акча жөнүндө оюң. Сен акча максатка келет дейт, бирок максатың болбосо деле акча келет. Акча жөнүндө оюң жакшы болсо, эгер мен спонсорум Аллах дегенде түшүнсөң, акча Кудайдан дегенде түшүнсөң, акча Кудайдын алдында кагаз дегенде түшүнсөң, Кудайдын алдында эконом деген нерсе жок экенин түшүнсөң, Аллах Таала бере берүүчү, чексиз берүүчү экенин түшүнсөң, сага 1 миллион сом берип токтотуп койбойт. Ошону түшүнсөң, ойлоруң менен иштесең, мисалы бирөө акча көз тиет деп бирөө Инстаграмга айтпайт. Дагы бирөө байлыктарын айта берет. Мен Дубайдан үй алдым, бул жактан үй алдым, бул жактан үй алдым. Аларда мындай ой бар. Адамдардын сөзү Аллахтын алдында алсыз. Алар айта берет, мисалы. Көз тиет десең, анда көз тиет. Сен акчаң болбойт. Себеби психикаңа страшный. Психикаңа бул кооптуу сен акча тапканың. Көз тиет, сурайт, сен көйүп кетесиң, ушундай пес болосуң, баланчы болосуң, түкүнчү болосуң. А сен психикаң акча жөнүндө ой здоровый болсо, анда акча келе берет. Негизи акчаны эконом деген нерсени токтотуш керек. Болгон туура пайдаланыш керек, но эконом. Барып туруп базарга барасың да 5000 сомдук көйнөк чакса 2000 сомдук алып аласың. Негизи сен 5000 сомдук көйнөккө ылайыксың го. Даже андан кымбатына. 500 000 сомдукка да ылайыксың. 5 миллион сомдукка да ылайыксың, чек жок. 5 миллион долларлыкка да ылайыксың, чек жок. А чектөө кимде? Сенин мээңде, Кудайдын мээсинде эмес чектөө. Сен өзүңдү канчага баалайсың, ошончо акча табасың. И акча тапкан акчаң Кудайга жага турган болсо, анда береке болот. И акчада өзүң акча тапканда өзүңө жумшабасаң, акчаңдын үстүнө отура турган сөзсүз бирөө чыгат. Сөзсүз бирөө чыгат. Нары бери кетет. Тура? Тура. Ошон үчүн биринчи акча тапкан акчаңан өзүңө төлө. Инстаграмдагы айымдар, силерге да пайдалуу болдубу бүгүнкү сабак? Пайдалдыкпы? Мен жазып атам сизге дейт, сиз эмес башка айым жооп берет. Консультант кыздар бош керек да, мен баарыңыздарга жооп берип жетишпейм. Ким деген кыз жооп берди? Эгер курска катталам десеңер, менин реквизитим барса эле, Турсунай деп барса, анда проблема жок. Биздин QR код барат. Бакай банктыкы барат, же М-бизнестики барат. Болду. Ошол болсо анда жаңылбадыңар, адашпадыңар, алданбадыңар. Так. Болду, эми проработкабызды баштайлы. Эшикке чыгып келип алдыкпы? Бираз бөлүнүп отуруп алыңыздар. Клара, жаллаң мындай бармактарды жибериптир. Клара, сени кыйнабай эле азыр. Мен сизди блогго салып коем, а? Экинчи чыкпай калам. И адамдан үмүткөр болгон адамга акча келбейт, а? Адамдан мага берип турса экен. Проблемаң чыгат, дароо адамдан үмүт кыласың да, Аллахым эмне кыласың, чечип берчи эмес. Ишенбейбиз го, Кудай кантип каяктан берип коет деп.
Анан биз адамдардан үмүткөр болуп кетебиз. Кредит алсакпы, баланча кредит алып берет бекен, баланча берип турат бекен. И адамдан үмүткөр болгон адам дагы и акча келбейт. Мамиле боюнча кимде суроо калды? Өзүң менен мамилени ысык кыласың, и ал жөнүндө туура эмес ойлорду жыйыштырасың. Просто эми ооба, просто жыйыштырасың. Эми ал да Кудайдын кулу, ал жөнүндө мындай андай деп ойлогонум үчүн өкүнөм. Эмне триггерит этип атат? Бул качан башталган? Эшак деген сөз мисалы качан башталган? Ушундай триггерлер менен иштеш керек го. Өзүң жөнүндө оюң өзгөрмөйүн сага башка адам дурус мамиле кыла албайт. Мен өзүм жөнүндө кандай ойлойм, мен жөнүндө силер ошондой ойлойсуңар. Эфирди жыйынтыктайбыз. Азыр эфирде жүрөм. Мен бул жакта биздин проработкабыз башталат. Проработка. Ким менин эфиримде бул жакта отзыв айтып берип турат? Над неже айтып берип тура аласызбы? Сизди кошуп койсом. Инстаграмдан сүйлөп тура аласызбы? Ыйлай бересиз, эмне болуптур? Давайте сүйлөп бериңиз. Сизди көрсөтүп атам. Эмне айтып бересиз? Нет, иши кылып эмне алдыңыз, эмне айтасыз? Любой. Көзүм жетти да, что гимнастика укрепляет мышцы и тем самым помогает подниматься, эмен көтөрүлүшүнө жардам берет экен да. Мындай акылдуу деген кыздар менен дагы медик кыздар менен сүйлөшсөм, алар айтышты да. На самом деле бизде урам жаш өткөн сайын мышцалардын баары слабейт, а мы буга көңүл бурбайбыз, ошон үчүн бизде опущениялардын баары эме болот деп. Жакында эле бир психолог немесин уктум, интервьюсун, ошондо ал айтты да. Бардык аби да, бардыгы биздин фацияларга чогулуп калат дагы, ошолор глубоко, канчалык глубоко кирсе, ошол жакка жакын орган ооруй баштайт деп айтты да. Вот Турсунай Керимбековдун айткан сөздөрүнүн көбүнө мен таң берем, ишенип калдым да. Потому что бүгүн да айтты го, эгерде бирөө катуу бир сөз айтса, ошону кабыл алуу кыйын болсо, сутулуп кетет деген. Мен да ошол бир убакта жөн эле отуруп оокат кылып атсам, ушундай сыйлаган кишим чалып мага айтты да. Сеники туура эмес кылып атасың, андай кылба, мындай кылыш керек болчу. Токтот деди да. А мен вообще эч кандай оюмда жок болчу ал жөнүндө. Для меня услышать вот ошол эмени, замечанияны очень больно было принять, потому что он был для меня очень уважаемый человек, и в то же время его вот это обращение с аябай катуу тийди да мага. Через день, по-моему, менин өпкөмө сутулуп кетти. Өзүнүн өзү эле. Мен суук тийди дейин десем, суук тиле тийген эмес. Единственное, мен ошол күнү, ошол убакта пол жууп атканымда, лоджияда терезе ачык болчу. Мен ошо ойлогом, суук тийип калган го деп эле, сутулуп кеткенине таң калгам. Врачтар да таң калды. Это, наверное, скорее всего, физический эмес, физический деп айтышты да. Бул обычно өпкөгө туберкулез болгондо сутулат экен да. Анан меникинде сут таза экен да. Анан айтышты, это туберкулез эмес, скорее всего, это физическое что-то деп. А мен ойлогом, бул массаждан болду го деп. Анан азыр Турсунай Керимбековдун айтты го, кабыл алууда очень туура эмес нерсе, катуу кабыл алынган нерсе. Сут олтурат десе, мен азыр ошо көзүм жетип атат, оказывается, в самом деле это был такой случай. Мен көп ойлочумун да, ушул кишинин сөзүнө катуу тийип, ушундай болуп калды го деп. Анан көп айткан эмелери
биздин жизненный ситуация меникине мисалы туура келип атат да, причиналарын көбүн туура айткандай мага. Сен ошондой ойлоп жүрсөң, ошонун баарын как будто она раскрывает, да, на самом деле. Как психолог, я считаю, она уже сильный психолог. И айтып жүргөн, уже 1,5 айдан бери жүрөгүм оорубай калды деп. Мурда жүрөк дарысын учтап эле чыгып атчымын да. Вот ушул жака келерде почти каждый немеде эле, күндө эле жүрөк ооруп эле ошентип аткан. Анан бияка келе баштагандан баштап уже 1 жумадан кийин ушинтип кармап жүрдү. Анан ойлоп жүрчүмүн, кокой жүрөк болбой калды го, өлөт окшойм деп эле. Анан биринчи проработкадан кийин жүрөгүм аябай ооруду, бирок бир да дары жардам берген жок да. Жүрөктүн бир да дарысы жардам берген жок. Таң калдым. Эмне балекет болду деп. Анан экинчи проработкада мен биринчисине чыгып кеткем да. Жүрөгүм кармады, мен чыгып кетип калгам. Чыдабай кеткем да. Экинчи проработкага айтсам, өз жанымда турду и моментте чыгарды, өз жардам берди да. Чыгып кеткен кезде ошол ситуацияда. Удага шүгүр, ошо 1,5 ай болду мына. Мен 4-нчү жолу келип атам да. Жүрөгүм ошо 1,5 айдан бери экинчи проработкадан кийин ошо жүрөктүн дасына шишкен жерим жок да азыр. Анан аябай терең ишенүү пайда болду да. Кой келе берейин деп эле, бул ишин көргөндө сүйүнүп эле келгим келип турат. Орусча, кыргызча болуп калды. Ой, бутум. Я. Муну алып калгантыбы? Эми болуп калды. Рахмат. Демалып дем чыгарууну баштадык эми кыздар. Көзүбүздү жумбай туруп эле бир канча ирет демалып дем чыгарабыз. Дагы деле жакынсыздар го, хотя Жумагүл сиз могу жака жылып алыңызчы, артыңызга жөлөп таяп бир нерсе. Микрофон тактым го? Эми угулду, мүмкүн болушунча бүкүрөйбөй турабыз. Себеби нерв система омуртка аралык өтөт экен. Омурткаларды буубайбыз. Мүмкүн болушунча мындай отурганга аракет кылабыз. Колду качаштырбайбыз. Качаштырганда дагы биз подсознание менен иштей албайт экенбиз. Бутту качаштырбайбыз. Таманды жерге коюп отурган жакшыраак. Чен тизени бүгүп отурганга караганда. Эч болбосо жатып алгыла. Бирок жатып албаган жакшыраак. Ушинтип отуруп жасаган жакшы. Денени түз абалда кармап, көзүңөрдү жумбай эле биринчи дем алып дем чыгарып алабыз. Дем алып дем чыгарабыз. Эми ушул жерден коштошобуз баарыбир кыздар. Ойлодум эле онлайн дем алып дем чыгара бериңиздер. Онлайн кошуп койсом болот ойлодум эле, бирок силерде сопровождение кыла албайм. Дем жетпей, кыйналып, башыңар ооруп калышын каалабайм. Азыр дем жетпей, кыйналып, башыңар ооруп, далыңар уюп, бүт жериңер тырышып калышы да мүмкүн. Ошон үчүн без сопровождения жасабай эле койуңуздар, окей? Интенсивке келсеңер онлайнда отуруп силерде сопровождение кылам.